Саламатсыздарбы? Сиздер көрүп жаткан BBC Лондондан эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Тоскоолдуктар өтө эле көп. Эл аралык Олимпиада комитети орус атлеттери Риодогу оюндарга катышпайт деген чечимин өзгөртпөй тургандыгын билдирди. Европа биримдиги боюнча Британияда референдум өтөрүнө 2 эле күн калды. Биз аны музыка менен чагылдырабыз. BBC Тажикстанда табылган 1500 жылдык Будданын эстелигин көрүп келди. Аны калыбына келтирүүгө 40 жыл жумшалган. Эл аралык Олимпиада комитети козуткуч чатагына байланыштуу орусиялык атлеттер Риодогу оюндарга катышпасын деген чечимди колдой тургандыгын билдирди. Орусиялык атлеттер эл аралык федерация тарабынан текшерилгенден кийин гана оюнга катышуу укугун алары айтылды. BBC бул маселе боюнча орусиялык спортсмендердин пикирин сурады. Атлеттердин көбү Олимп оюндарына өз өлкөсүнүн атынан баргысы келет. Алардын арасында 2 жолку Олимп чемпиону Елена Исимбаева да бар. Ал Олимпиада комитети бизге рухсат бербесе, анда бул менин карьерамдагы акыркы мелдеш болот деп айтты. Жеңил атлетика боюнча эл аралык федерациянын айтымында, чет өлкөдө машыккан орус атлеттери Олимп оюндарына катыша алат. Уюм айтылган спортчулардын Орусияда калыптанган козуткуч боюнча системага тиешеси жок деген пикирде. Бирок Орусиянын жеңил атлетика боюнча командасында бир гана спортчу чет өлкөдө машыгат. Дарья Клишина АКШда машыгып келет. Спортчу албетте менин абалым салыштырмалуу жакшы. Үйөрмандарды келип колдоп бергиле деп үндөйм. Бирок көптөр бул окуяларга кабатыр болуп турушат. Орусиядагы абал чынында курч деп айтты. Орусиянын жеңил атлетика боюнча спортчулардын келечеги бүдөмүк бойдон калууда. Кече күнү өлкөнүн спорт расмийлери Чебоксары шаарында чогулуп, Олимп комитетинин чечимин талкууга алышты. Орусия сотко кайрылышы мүмкүн. Биз мурда козуткуч колдонгон же козуткуч колдонду деп шектелген спортчулар тууралуу айтып жаткан жокпуз. Бул жерде бир мамлекеттин жараны болгондуктан шек жаралууда. Мен муну кабыл алынгыс деп баалайм. Бутов мырзанын айтымында, Орусиянын расмийлери айыптар олуттуу экенин аңдап турушат. Бирок жеңил атлетика боюнча орус командасы толугу менен катышпайт деген чечим аша чапкандык деген пикирин билдирди. Европа биримдигинен чыгуу же анда калуу боюнча Британиядагы референдум өнөктүгү соңуна чыгууда. Добуш берүү 4-күнү 23 июнда өтөт. Бүгүн Англия командасынын мурунку капитаны Дэвид Бекхэм өлкөнүн уюмда калышын жактай тургандыгын билдирди. Ал эми крикет жылдызы Иан Ботам өлкө уюмдан чыгышы керек дейт. Эки тараптагы активисттер өнөктүктү өтө жандуу жүргүзүүдө. Биз болсо бул окуяны музыка аркылуу чагылдырабыз. Мисс Улуу Британия 1973 жылы Европа биримдигине мүчө болуп киргенде биримдикти чакан оркестрга салыштырса болот эле. Британиянын өзгөчөлүктөрү болгону менен башка музыканттар менен стили окшош болчу. Жана алар эркин соода боюнча чыгармаларды аткарышкан. Мисс Британия дирижерду Брюссель мырзаны да жактырган. Бир нече жылдан кийин оркестрга көптөгөн музыканттар кошулду. Мисс Британия түркүн добуштарды, музыканы колдогон жана чыгыш Европадагы Совет филармониясынан келген музыканттарды оркестрга кабыл алууга каршы чыккан эмес. Оркестр ишин ийгиликтүү жүргүзүп, кирешеде кескин өскөн. Бирок убакыт өткөн сайын дирижер көбүрөөк башкарып, мыйзамдар да татаал боло баштаган. Жана оркестрдин айрым өкүлдөрү топтун саясий амбициясын күчтөндүрүш керек деген пикирде болушкан. Андан тышкары 2008 жылы каражат жагынан да кыйынчылыктар болгон. Көрсө, оркестрга мүчө болгондордун айрымдары карызга батып жатыптыр. Мисалы, Греция мырзага 3 жолу жардам берип, ага жаңы музыкалык аспап алып берүүгө аргасыз болушкан. Ал себептен Мисс Британия балким бул оркестрдан чыгып кетиш керек деген ойго келген. Бул кадамдан кийин башка оркестрларга деле кошулса болот деп ойлогон. Бирок бул бир топ маселени жаратат. Себеби Мисс Британия жаңы оркестрлар менен ойноп, эски оркестр менен да кызматташкысы келет. Эски оркестр менен жаңы келишим түзгүсү келсе да, алар Мисс Британия менен кызматташабы? Жана ал келишим кандай болот деген суроо туулат. Эми Мисс Британия
чечим кабыл алышы абзел. Сиздер түз эфирде BBC-де көрүп жатасыздар. Эми күндүн башка кабарлары. Американын президенттигине талапкер болуу үчүн күрөшүп жаткан Дональд Трампты өлтүргүм келди деп айткан британдык киши Лас-Вегаста сотко келди. 20 жаштагы Майкл Санфорд 6-күнү полициянын тапанчасын алууга аракет кылды деп камакка алынган. Анын психикалык оорусу бар экени маалым болду. Афган бийликтери маалымдагандай, талип согушкерлери Хелманд аймагында автобустар менен унаалар колоннасына кол салып, 25 кишини барымталап кетти. Хелманддын полициясы автобуста 100гө жакын киши баратканын айтты. Чабуулдун талиптер жасаганын кыймылдын өкүлү дагы ырастады. Жарым жыл космосто эл аралык станцияда өткөргөн британдык астронавт Тим Пик жерге кайтып келип биринчи жолу пресс чыйын өткөрдү. Аны менен чогуу америкалык полковник Тим Копра жана орусиялык Юрий Маленченко космосто болушту. Тим Пик космостон жерге салган сүрөттөр арасында Кыргызстандын тоолору дагы бар эле. Мындан 50 жыл мурун орус археологтору Тажикстанда Будданын айкелин табышкан. Ал Будданын дүйнөдөгү эң чоң айкелдеринин бири деп таанылган. Нирванага, башкача айтканда, аң сезимдин тунук чеңгелине батып отурган Будданын айкели Борбор Азияга ислам дини тараганга чейинки 6-кылымга таандык. Аны 40 жыл бою кылдат калыбына келтиришти. Биздин кабарчылар Тажик башкаласы Дүйшөмбүдө Улуттук музейде турган тарыхый эстеликти көрүп келишти. Тажикстандагы Улуттук музейге дүйнөнүн ар бурчунан буддизм динин туткандар жана туристтер келишет. Музейдеги Будданын айкели 50 жыл мурда өлкөнүн түштүгүндөгү Курган Түбе шаарчасынан табылган. Бул аймак бир учурда Кушан империясынын курамына кирген. Империя биздин замандын 60-жылдардан баштап 375 жылга чейин Индиянын түндүгүнөн Борбордук Азияга чейин созулган аймакты башкарып келген. Аймакты арабтар басып алганга чейин Тажикстандын түштүгүндөгү жергиликтүү калк буддизм жана зороастризм динин туткан. Ажина Теппа аймагында табылган буддизмдин храмы айтылган диндин чөлкөмдөгү олуттуу ордун айгинелейт. Айкелдин табылышы 20-кылымдагы тажик археологторунун эң ири жетишкендиктеринин бири болгон. Эстелик чоподон жасалган жана көп жылдар бою жер алдында калган. Айкел өтө чоң болгондуктан аны 92 чакан бөлүккө бөлүп, Тажикстандын баш каласы Дүйшөмбүдөгү музейге жеткирилген. Музейде эстеликтин айрым жерлери кайрадан куралган. Эстеликти көрүп суктандым. Археологдор мыкты иш жасашыптыр. Тажик калкынын 97% мусулмандар. Музейдин кызматкерлери тарыхый, исламга чейинки эстеликтерди сактап калуу өтө маанилүү экенин белгилешип, бул көрүнүш жергиликтүү тургундардын сабырдуулугун жана башка диндерге болгон сый-урматын көрсөтөт деп айтышууда. Экстремисттик топтор Сирия жана Иракта исламга чейинки айкелдерди талкалап жатканда, буга окшош эстеликтерди сактап калуу маанилүү экени бышык. Спорт жаңылыктарын футболдон баштайлы. 2016 Европалык чемпионатында Түндүк Ирландия дүйнөлүк чемпион Германия менен беттешет. Ал эми С тобунда Польша менен Украина командалары таймашат. Д тобунда Хорватия менен Испаниянын оюну болот. Ошондой эле Чехия менен Түркия дагы беттешет. Эгер Түндүк Ирландия бүгүн Германияны утуп алса, 82 жылдан бери алгачкы жолу эл аралык чемпионатта кийинки айлампага чыккан болот. Леброн Джеймс жана Кливленд кавалерлери NBA кубогун жеңип, аларды салтанаттуу тосуп алышты. Команда өткөн сезондун чемпиону Golden State Warriors командасын 4-3 эсебинде жеңди. Бул Кливленддин 52 жылдан бери эң чоң утушка жетип, биринчи жолу баскетболдогу чоң байгени алышы. Жаңылыктардын соңунда дүйнө жүзү боюнча миңдеген кишилер бүгүн дене боюн чоюп, йога менен алек болду. Анткени бүгүн эл аралык йога күнү. Афганистандан тартып Индиянын шаарларында, Америкада жада калса BBC жаңылыктар студиясында йога көрсөткөндөр болду. Айтмакчы, BBC кыргыз кызматы дагы йога менен машыгат барысы. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Акшолпон Койчиева. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.